Урматтуу кыргыз элим, орозоңуздар кабыл болсун. Улуу трибунадан пайдаланып. Урматтуу депутаттар, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич, урматтуу биздин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Тургунбекович, урматтуу биздин эң бир азыркы өткөл мезгилде таанымал болуп аткан Камчыбек Кыдыршаевич генералыбыз, мен бул кайрылууну сиздердин алдыңыздарда ортоңку трибунага чыгып айтууга мажбур болдум. Менин бир дагы бир тууганым, же болбосо досум, жарым bir медициналык кызматкер эмес. Кече жакында көрдүңүздөр, өткөнкү сессияда жанагы Алымкадыр Бейшеналиев боюнча айтылган маселелерди сотко берип, эми могул бүгүнкү айтылгандан кийин мага деметип Гаагадагы трибуналга берсин. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мындан 3 жыл мурун кыргыз эли чоң үмүт менен митингтерге чыгып атып, өзүңүз саясий заказдын айынан 3 жыл, 4 жыл чоң бир кыйынчылыктарга душар болуп, камакта жаткан жериңизден эл көтөрүлүп чыгып, сизди болуп көрбөгөндө шайлоолордо активдүүлүгүн көрсөтүп, 80%тен ашык эл сизди жан дили менен колдоп президент кылган. Материалдык кызыкчылыктарды атка таштап, жан дили менен президентибизге ишенип, жалпы мамлекетте өзгөрүү болсун деп элдин ишеними чоң болуп келген. Мен дагы ошол шайлоодо жигердүү катышып, добуш берүү өнөктүгүнө күбө болгом. Кудайга шүгүр, элдин ишеними акталганга аракет болуп, өлкөбүздө чоң реформалар жүргүзүлүүдө. Алса кумтөрдү айтпаганда да көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу, элдин социалдык абалын жакшыртуу жаатына көп иштер жасалып, айрыкча коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту түп тамыры менен жоюу аракети күчөтүлдү. Жыл сайын жүздөгөн социалдык объектилер салынып, өлкөбүздүн куралдуу коргонуу күчтөрү күчөтүлүүдө жана күч түзүмдөрүнө техникалар жана башка тармактарга жаңы техникалар алынып, авто чыгаруучу заводдордон баштап, өмүрүндө ремонт көрбөгөн сирктен баштап, алыскы толуу аймактардан бери социалдык объектилер курулуп жатат. Бирок ошол эле учурда ушундай бир өткөл мезгилде, bir Kırgızstan silkinip bir butuna turar gezde eldin arasından, же болбосо ошо команданын арасынан саткындар чыгат экен. Орусчасы предательдер. Бул предательдин бири Алымкадыр Бейшеналиев. Алымкадыр Бейшеналиевди айтар элем. Бул киши жумушка келгенден бери президенттин ишенимине кирип, анын атын сатып, мамлекеттеги эң маанилүү саналган саламаттык сактоо тармагын жалпы системасын талкалап бүтмөй болду. Туугандар, мен убакыттын тардыгын эске алып, анча-мынча эле фактыларга таянып айтып кетейин. Биринчи, өткөндөгү сессияда айткан, бул прямой связан с ОПГ деп. Мен ар бир сөзүмө значогу жоксуз дагы далилдеп жооп берип жүргөн жигитмин. Депутат болгонго чейин дагы. Бул Алымкадыр Бейшеналиев ОПГ менен тыгыз байланышта экендигин бул уялбастан мени сотко берди. Ал айтты. Гиппократтын антын ичкем, ошон үчүн мага келген кылмыш дүйнөсүнөн болобу, башкасынан болобу мен операция кылганга мажбурмун дейт. Кыргызстанда мыйзам бар. Ар бир кылмыш, могул жерде генералдар отурасыздар. ДТП болобу, ножевое ранение болобу, огнестрельное ранение болобу, он должен фиксироваться правоохранительными органами. Немедленно должен сообщаться Минздрав тарабынан. А бул үйүнө бекитип, көрүнгөн жерде операциялар жасап, ал Гиппократтын антын эмес, ал акшынын долларына жасап жүргөн ал операцияларды. Элдин башын айландырбасын. Эч кандай, мисалы 47-чи колония менен Мед Академиянын ортосунда келишим болгон деп айтты. Мына мен колумда Бейшеналиевдин да
каты турат. Могул жерде ректор Кудайбергеновдун каты турат. Мен запрос жибердим. 47-чи колония менен Мет академиянын ортосунда эч кандай келишим түзгөн эмес. Ал берген интервьюсунда айтып атат, мен келишимдин негизинде операция кылчу элем дейт. Жалганды башка жака барып айтсын. Андан кийин ошол эле учурда бизде маркум болгон Дөө Чыңгыз деген ОПГнын лидери болгон. Ысык аталык. Ушул Дөө Чыңгыздын балдарынын бири. Азыркы кезде министрдин оң колу болуп кеңешчиси болуп отурган Ринат деген жигит бар. Мавлянбай уулу. Эгерде фамилиясын мен тактаганга аракет кылдым, Мавлянбай уулу Ринат, бул жигит өмүрүндө госслужбада иштеген эмес. Болгону зубной техник. Бирок Алымкадыр Бейшеналиевдин 4 замминистрине карабастан жалаң кадр маселелерин жана башка чорный иштерин ушу жигит аркылуу бүтүрөт. Суд мет экспертизалардын, урматтуу могул жерде отургандар, сыйлап сүйлөбөй турсаң. Суд мет экспертизалардын справкаларын баарын через ОПГлардан келген түшкөндөрүн ошол Ринат бүтүрөт. Убагында Азиз Батукаевди медициналык жасалма документ менен Кыргызстандан сопровождение кылып чыгарып жиберген болчубуз. Эч кандай кепилдик жок азыр. Соттук медициналык мафиянын аркасынан ОПГлардын чыгып жаткандыгы. Ошондой эле бул Ринат министрдин советниги. Активдүү ОПГнын мүчөсү Момунов Мамазыр Орунбекович деген мурда көп жолу кылмышка жоопко тартылган, оор кылмыштарга ОПГнын активдүү мүчөсү. ОПГлардын зоналарда, түрмөлөрдө маселелер болсо ушул бала аркылуу Ринатка чыгышат. Ринат министр менен соответственно керектүү справка, керектүү кагаздардын баарын даярдап беришет. Мына, дагы эмне факты керек. Текшерсин текшерүүчү службалар. Андан тышкары тармактагы чоң кызмат орундарга главврачтарды, директорлор дайындоодо Ринат аркылуу акча алынып турат. Мисалы Ринат Бекболот уулу Нурболот деген болгон. Но жүрөк кардиология институтунун зам директору. Ошодон $50.000 акча сураган. $50.000 акчам жок, мен антип иштей албайм десе, 3-4 күнөн $20.000 акча сураган. $20.000 да бере албайм десе, анда кечирип коесуң, сени жумуштан кетириш керек деди. Мына эшиктин алдына турат, Бекболот уулу Нурболот. Алып келип койдум. Живой. Андан сырткары 5-6 киши турат. Эгер добуш берсеңер, алып кирип нерде сүйлөтүп коем бардыгын. Чекеден тизип, отургузуп. Эшиктин алдына турат нерде. Турасыңар мына Нурболот. Туруп мына колуң мындай кылып кой. Андан сыртта да бар. Андан кийин бул жерде кардиологияда өзү бул бизде коррупция түгөнбөйт окшойт. Бул атуу өкүмүн киргизмей сайынчы. Ошол жерде эми оорукчандардан жана стенд коюу, жана башка бүт тыйындарды чогултушуп, ал жерде коррупциялык схеманы Ринат аркылуу министрге Тукушева Эльмира деген акчаны алып барып турушат Ринатка. Анан Талай деген болгон, мурда билесиздер, камалып, УКМК кармап. 2-3 ай жатып, ошол киши тар чөйрөлөрдө айтып өткөн, Toyota Foreigner'имди сатып $20.000 бердим эле, камалып кетемби депчи. Азыр эми диагностик центрге кайрадан директор кылып коюптур. Бул Алымкадыр Бейшеналиев кандай десе болот, бул урматтуу президент, сизге мындай кадрларды ким сунуштайт? Мен билбейм. Бирок бул жана устойчивый системный коррупционный схеманы түзүп койгон Минздравда. Юкта Абдрахманов Шаятбек Түленбаев деген кошелеги бар. $5.000 $45.000 чейин ставкалары должносттардын. Обл больницанын главврачы 3 комната квартирасын $45.000 сатып берген экен. Заведующийлердин баарын чогултуп айтыптыр. Мен $45.000 министрге бердим. Болдум. Эми урматтуу заведующийлер бир кварталда ушул акчаны чогултуп беришиңер керек. Заведующийлер чогултуп алып. Чогултуп албаганын арызын жазып кет дептир. Заведующий соответственно жөнөкөй карапайым калкка барып груз кылат. Тура айтамбы? Же туура эмес айтамбы? Андан кийинки бул жерде күмөндүү фамилиялар толтурам энди. Катарынан окуп берсем,
өтө көп убакыт кетет. Анча-мынчасы. Ниязбеков Анарбек Кулназарович, Жайыл аймактык ооруканасынын хирургия бөлүмү башчысы. Бул киши ОПГнын кылмыштуу топтору менен байланыштуу болуп, алардын жабыркагандарга дайыма жашыруун түрдө операция жасап жүргөн Алымкадыр Бешеналиев экөө чогуу. Азыр эми анча-мынча баягы саясий ОПГлар менен байланыштагы кызматтагылар жумуштан алгыла десе, анын өзүн жумуштан алып туруп, хирург кылып кадимкидей, баласын заводел кылып коюп коюптур. Бул эмне деген көз боямочулук. Ордуна улун бөлүм башчым кылып коюп койгон. Ошондой эле Кара Суу райондук аймактык ооруканасында директор. Бул айым мамлекетке 4,5 миллион сом зыян келтирип иш козголгон. Бирок бул жерде мен азыр сөзүм аягында дагы бир соттор боюнча да маселени айтып кетем. Ани соттук медициналык чорный мафия десе болот мунучу. Бул ак халатчан министрдин ичинде дагы чорный халаты да бар экен. Урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим, урматтуу президент, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, эгерде сиздер менин үнүм жетип аткан болгон болсо, могул жердеги слайдты коюңуздар. Мыйзамсыз баюулар боюнча Алымкадыр Бешеналиев министр болуп турган кезинде жекеменчик четелдик компаниялардан 2 миллион 460 миң доза вакцинасын 1 миллиард 581 миллион 471 миң 315 сомго сатылып алынган. Түшкөн акча каражаттары офшорго кеткен. Пожалуйста, канча мүлк чогулткан ар бир адрестери бар. Жалаң могул жерде чогулган мүлктөрдүн 90%-тен ашыгы бул кишинин министр болуп иштеп тургандагы периодуна каралат. Мына, например, трехкомнатная квартира площадью 105,9, находится 5 метров, многоэтажная элитная эра Construction расположена. Жал 29, дом 17, квартира 46. Ушул эле тизмекте 15 квартира бир компаниядан алынган. 15 элитный квартира Эра Construction деген компаниядан алынган. Экинчи аялынан Сабирдинова деген 2 кызы бар. Аларга өзүнө жаздырбасам баласына жаздырган. Анан бул байымын дейт. Бул каяктан бай? Муну элдин баары билет, канчалык медакадемияда зачет экзаменден акча алып кандай кылып сдавать этип жүргөнүн. Бардыгы могу мүлктөрдүн караңыздар. 20-дан ашык элит жанагындай люксовый машиналар. Range Rover Lexus 570 $1 миллион ашык машинасына автопаркинг. Бул үчүнчү стороналарда айтпаганымда, бул жакын аялы, баласы, кызына оформить этилген мүлктөр. Не, бул элди жинди деп ойлойбу булар. Могул жерде мисалы жанагы Бешеналиев Мар Алымкадырович, пожалуйста, баласы. Көлдөгү жанагы пансионаттар кандай жол менен мурда алынган, ОПГны кандай колдонуп, жанагы 2 санаторийден кантип алганы тууралуу маалыматтар бар. Аны керектүү органдар текшерип алат. Кандай эле медакадемияда сабак берип жүргөн, заведующий болуп жүргөн, ито Илимдер академиясына мен кайрылат элем. Мунун жазган монологтору жанагы илимий даражасындагы защита кылган илимий бүт иштерин комиссионный текшерип чыгыш керек. Бул себеби абдан расчетливый жулик экен. Бул убагында Кулматов деген Ош обкомунун биринчи секретары болгон, ошонун кызын алган. Ринат Сатарович Кулматов деп обкомунун биринчи секретары. Ал киши соответственно өзүнүн курдашы Мамакеев хирург менен дос болгон. Аяш кайнатасы жазып берген бүт илимий даражаларын. Силерге мындай эле айтайын. Монографияларын. Эми
Бұл жерде коррупция боюнча көп маселелер бар. Бұл Алымкадыр Бейшеналиевдин жүргөн жери коррупция экен. Садыр Нуркожоевич өзүнүн саясий эрки менен Кумтөрдү кайтарды. 100%. Бұл өтө чоң жумуш. Ошол Кумтөрдөн пайдаланып, Акаевдин заманынан бери оңдолбой келген алтын балалык деген бар эле, көлдө билесиздер, ошону ремонт кылып берди. Ошого 300 миллион сом акча бөлүп берди президент. Ошол 300 миллион сомду да уруп кетиптир бул жаган. Балбак Зарлыков, сиз көлдүн депутатысыз. Барып текшерсеңер болот менин могу сөзүрмө. Мына, мисалы 300 миллион сомдун курулуш иштерине бөлүнгөн. Алымкадыр Бейшеналиев өзүнүн баласынын фирмасы аркылуу аны ремонт иштерине киргизген. Баласынын фирмасы аткарууга алып, ошол иштер сапатсыз, жарым-жартылай жасалып, 150 миллион сомго чукул акча каражаты урдалган. Долбоордо көрсөтүлгөн курулуш материалдарынын ордуна сапатсыз материалдар колдонулган. Элементарный, мисалы, керамикалык кафелдин ордуна сапатсыз линолеумдер төшөлгөн. Эшик жана ички жанакы материалдарды айтпайлы коелу. Натыйжада мурдагы директор Алымкадыр Бейшеналиев менен азыркы директор Замир Асанбаевдин ортосунда кабыл алуу актысына кол коюлбай талаш-тартыш жаралып келет да сих пор. Азыркы директордун. Эми Алтургай алтын балалыкка келген мебелдерди Алымкадыр Бейшеналиев Бишкектеги үйүнө таштып кетиптир. Мебелдерди. Анын ичинде нан бышыруучу производственный шкаф да бар экен, балдарга нан бышырып берүүчү. Ал шкафты дагы мебелди да алып келип бер деп хутордук складтын башчысы бар экен, Нургүл деген эже. Кайра-кайра чалат экен, эртең бүрсүгү менен мебел дагы кайтпайыптыр, шкаф дагы берилбептир. Ал кеткенге жараша бүт мебел-себели менен тазалап кетиптир, бая кымбатыраак мебелдер. Бул эмне деген пастык? Ошол эле учурда эл аралык жанагы донорлордон, жанагы Кызыл Жарым ай деп коелу, ошондой коомдордон көптөгөн гуманитардык помоштор, матрастар, жана башкалар келет экен. Аны бухгалтери Салтанат деген Акматова Салтанат экөө сатып Салтанат министр менен иштеген кезде эле сразу 2 этаж үй салыптыр. Аны ГКМ текшерсе болот. Ал эле эмес легендарлуу ушул ак үйдө тосмо бар эле. Башынан 3 революция өткөргөн тосмо. Ушул тосмону управделами шу алтын балалыкка берген. Аны да эптеп-септеп тосуптур дагы, калганын кыркып металлга сатышыптыр жана Акматова Салтанат экөө. Бул эмне деген нерсе бул? Бул өмүрүндө бир ачка кишилерди алып келип алганбызбы? Легендарлуу сиздердин заборуңуздарда бөлүп ачкан сатып беришиптир баягы Акматова Салтанат экөө. Бага көрсөтмө бере турган кишилер толтура ошол жерде. Кайсы жака барып саткандан бери. Ошондой эле туугандар, бул көз боемочулугу токтобойт экен. Бизде ФОМС деген бар, билесиздер. 92-91 жылдары бул защищенный статья болуп түзүлгөн. Ошону бул через Минздрав ушун акчаларын, бул акчага тойбогон киши окшойт. Бул Минздрав аркылуу өтсүн тигине мындай деп атып, элдин баарын башына айландырып атып, эми мүмкүн жана фармация деген ишкананы президентибиз, Кабминдин башчылары туура эле ойдо жанакындай кылышкан, түзүшкөн. Ошол бирок ал жерде уставына көрсөтүлүп турат. Производительдерден, дүйнөлүк производительдерден фармация прямой контракт менен арзан дары-дармектер обеспечить этсин Кыргызстанды деп. Тилекке каршы фармацияда андай болбостон посредник частный фирмалардан срогу бүтөйүн деген дарыларды фирмалар да жин эмес да. Мамлекетиңе өлүп кетет. 1 ай, 2 ай, 1,5 ай калган кымбат баалуу ар кандай дары-дармектерди жанагы Элеман деген мамлекеттик аптека деп пиар кылып атпайбы? Ошолорго өткөрүп коет. А бул фармация жанагы Элемандын логистикасы, склады, транспортировкасы эч нерсе чечилбестен туруп, ушуга аракет кылып, азыр мамлекеттик ооруканаларда дары-дармек дефицит. Элементарный жүрөгү бармаса изакет жок. Врачтар перчаткасыз иштеп аткан жерлер бар. Не деген бул башаламандык? Эми бул Элеманга
Eray деген компаниясы аркылуу алынат. Eray кимдин компаниясы экени ал такталып атат азыр. Менде да маалыматтар бар. Eray 80% поставка кылат. Ошо Eray. Erayдын Алымкадыр Бейшеналиевдин үй бүлөлөрүнө белек бешкектерди дайыма берип, жакын мамиледе экендигин биздин өзүбүздүн булактарыбыз тактап беришти. Жусупбек мырза, 1 мүнөт кошобуз. Оюнду 20 мүнөт сүйлөдүңүз. 1 мүнөт кошуп берейли, оюңузду жыйынтыктаңыз. Кайсы фракция доошуң 10 мүнөтүң берип турчу, бүтүрүп алайын. Аматалиев, чыгып айтып кой. Экинчи микрофон. Биздин да 10 мүнөт берип коерңиз. Урматтуу депутаттар, ынтымак фракциясынын 10 мүнөтүн берип атат, добушка коем, добуш бериңиздер. Эми бул формация боюнча өзгөчө иштер көп. Эң бир да маанилүү маселени айтып коеюн. Билесиңер, Алымкадыр Бейшеналиев 74 макул, каршы 1 бар, 75, катталды 81, дагы 10 мүнөт коштук, оюңузду жыйынтыктаңыз 10 мүнөттүн ичинде. Эң маанилүү нерсени айтып коеюн. Урматтуу президент, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мурдакы министр болуп иштеген периодунда Мээрим деген помощница секретары бар эле. Ошонусу вымогательство взятка менен кармалган. Бирок сот актап жиберген. Ал актаган сот, жогорку соттун судьясы Арстанбаева Диляра. Арстанбаева Диляранын өзүнүн күйөөсү азыркы кезде Алымкадыр Бейшеналиевдин первый замминистри. Муну кандай түшүнсө болот? Кызыгуулардын кагылышуусу, кызыкчылыктардын. Кандай түшүнсө болот? Буларды менин маалыматым боюнча Швейцарияда, Женева шаарында недвижимосттары бар бул үй бүлөнүн. Бул Исмаилов Медербек, мурда начальник управления по стратегии, еще по международным грантам болуп иштеген экен Минздравда. Миллиондогон долларларды жешкен. Булар чогуу коррупциялык схемасында дайыма Алымкадыр Бейшеналиев менен чогуу жүргөн кишилер. Алымкадыр Бейшеналиевдин, пожалуйста, могу мүлктөрүн көрсөттүң. Дагы бир жолу көрсөтүп кой. Булардын Туркияда да недвижимосттары бар. Дубайда да недвижимосттары бар. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мыйзамсыз баюу боюнча Беренеде соттук медициналык мафия ушул жерде жатат. Ушуларды кустура турган менин эсебим боюнча буларда жалпысынан 50 миллион долларга чейин ушул мафияда акча кармалып турат, бюджеттен урдалган. Мамлекеттен спид центрдин акыбалын караңыздар. Азыр эми могул мамлекеттик жанакындай болбосун, сыртка чыгып могу интернетте. Аларын айтпай эле коеюн, башаламан. Жанагы спид боюнча, туберкулез боюнча алардын лечениясы курсу 9 айдан 1 жылга чейин. Ошолордун дары-дармектери могу фармациядагы башаламандыктын айынан үзгүлтөккө учураган атат. Урматтуу депутаттар. Анан эң бир дагы бул кишинин не только мошенник, жулик, аферист, коррупционер эле эмес, бул чоң трайбалист экен. Чоң трайбалист. Себеби билесиздер, президент дайыма биз мамлекет тарабынан почкасы органдарга гемодиализ жанакындай кылабыз. Гемодиализдин расходу өтө кымбат. Бирок президент өзүнүн аракети менен ар бир жаранга бюджеттен 8 000, 7 000 доллар бөлүндүрүп, ушулардын почкаларын алмаштырып берели деп чечти. Бул өтө бир колдоого тете, мамлекет үчүн да пайда ал. И оруулар үчүн да пайда. А бирок ушул нерсени баштаган кишилердин бири жана кыргыз биримдиги коомунун жетекчиси Аманбай. Фамилиясы Өмүрзаков болуш керек. Өмүрзаков киши бу Туркиядан ушундай нерсе башынан өтүп Туркиядан таап келген экен. Анан бир сыйра кайрылган. Эч ким буга жанакындай кайрылган эмес. То есть макулдугун берген эмес. Ош мамлекеттик университети макулдугун берип, өзүнүн ординаторлорун жиберип, ошол жакта окутуп аткан жеринен бул киши кайрадан министр болуп келип калат. Эмне үчүн бул трансплантация, бул тарыхый нерсе Кыргызстанда. Эмне үчүн Ошто болуш керек?
Ош мамлекеттик университетти жасаш керек муну деп, өзү Ирандан, Пакистандан спортивкачан келатып, тиги Түрктүн университетинин ректорларына, мен инкубскиймин, мен бандитмин, Кыргызстандан мен чечем. Могу оштук ординаторлордун бардыгын кетиргиле, мен силерге башка ординаторлорду жиберем деп, өзүнүн тааныш жашы өтүп калган кишилерди азыркы кезде ошо трансплантация боюнча окуп келгиле деп жиберген кезде. То есть жакшынакай билим алып үйрөнүп калган Ош мамлекеттик университетинин ординаторлорун апштаздан кудуртуп чыктырып, кайра чалып атып түрктөргө. Эми бул нерсе ошо Айша атасынын клиникасында болуш керек экен, Мамакеевде. Эмне үчүн тарыхый трансплантация Ошто болуш керек деп, бул эмне урматтуу Сабирдинович угуп атсаңыз, бул кызганычпы тарыхый же трайбализмби? Моменттерин караш керек бул жерде. Эгерде менин сөзүм калып болсо, ошо кишилердин баарын сурасаңыздар болот. Анан эгер добуш койсоңуздар, могул жерге келген кишилерге сөз да берелик. Анан урматтуу депутаттар, бул жерде сот менен медициналык мафия деп өдүмбү? Бул жерде жөндөн айтылбай атат. Көп кадрлык чекарда деп өткөндө айткам, мыйзамсыз жумуштан алынган врачтар, байкуштар сотко берет, бирок эмнегедир соттон биринчи инстанция утуп, экинчи инстанцияна утулуп калат. Бул киши түздөн түз жогорку соттун төрагасы азыркы Базарбаев менен дос экен. Урматтуу Базарбаев, угуп атсаңыз мени. Сиз боюнча дагы, соттор боюнча дагы менде маселелер көп. Эгерде сотто эле бербесеңер, ага чейин. Ошон үчүн мындай калыс караш керек. Кече элементарный мени Ленин райондук сотуна бергенде, сиз кеңешчиси болуп, сиз мыйзамды окубайсызбы? Депутат конституция боюнча сүйлөгөн сөзүнө жооп бербейт деген жери бар. Бирок мен депутаттыгыма таянбастан, көчөдө да бардык жерде сүйлөгөн сөзүмө жооп бергенге даярмын. Жооп берип жүргөнмүн. Эми айта берсе өтө сөз көп. Тугандар, ушул моменттен пайдаланып кетейин. Бишкек шаарында скорыйда болгон 35-40 бригада бар экен. Өткөндө келип 500 бригада иштейт деп айтты. Калп. Ошо мамлекет суранып атып, кошуна колоң башка мамлекеттерден скорый машиналар келет, билесиздер. Ичинде оборудованный, полный, укомплектованный. Ошону эми шаардын Шаяхметов деген скорыйдын башчысы өзүнүн кызынын частный скорый фирмасы бар экен. Жанакы машиналар кичине айдалгандан кийин эле списание кылдыртып, ичиндеги оборудованияларды өзүнүн частный фирмасына алып кетип калат экен, жулуп эле оборудованияларды. Бул не деген шермендечилик? Бул не деген кишилерге биз саламаттык сактоо тармагын карматып койгонбуз? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эгерде ушул менин мына азыркы алынган дүйнөлөрү боюнча, жанакы акчалары боюнча бүт бардыгына мен жоопкерчилик тартканга даярмын. Мен фактыларга таянып, операция этип, ушул ортоңку трибунада айтып атам. Камчыбек Кыдыршаевич, кустурузация деп коебу, же болбосо жалпы мамлекеттеги бир уюшкан кылмыштуу топтор менен жана коррупция менен чоң реформа жүрүп аткан кезде ушуларга катуу көңүл бурушу мен депутат катары талап кылам, суранып кетем. Мен дагы Ноокат районунан бир мандаттуу шайлоодон келген жигитмин. Аркамда 10 000, 20 000 калкым бар. Ошолордун ишеничин актайын деп мен ушул жерде турам. Өмүрүмдө биринчи жолу бюджеттен депутат болуп айлык алдым. Менин бир туугандарым, же болбосо бир туугандарым бир медиги жок. Же болбосо бир мамлекеттик кызматта турганы жок. Мамлекеттик кызматта турганы болсо дагы мен саясатка келгенден кийин кеткиле дегем. Кеткиле деп арыз менен жазып кеткендери болгон. Мен өзүмө тазамын. Алхамдулилла, менин киришем Аллах. Орозодо айтып коеюн. Мен ошон үчүн могул жүрөк күйүп атат, туугандар. Биз кимге башкартып атабыз? Бул мен орозодо, бул бирөөгө кыйбат эмес, мен наоборот миңдеген оорулууларга сооп иш кылып атам. Бүгүндөн баштап шыпылдап дары таап апарып беришет. Ооруп жаткан байкуштарга. Бул элементарный жанагы госаптека дегендин провизор, фармацевт дегени болот, же ал штаты жок, же анын источник зарплатасы каралбаган. Главврачтарга грузить этип коюптур, здание тап, монун айлыгын чеч деп. Бул не деген шермендечилик?
Урматтуу депутаттар, сиздерди да чакырып кетем. Мен баш болуп Садыр Нуркожоевич баштаган мамлекеттик саясатын колдоп келатабыз. Биз колдойбуз. Азыр Кыргызстан азыр оңолбосо өмүр бою оңолбойт, айтып коеюн. Бардыгыбыз жапа тырмак, ууруну ууру, тазаны таза дей турган убакыт келди. Эч нерседен тайманбагыла. Ачык айтып, биз президенттерге, наоборот, биз жардам беребиз. Ушул жерде жанында туруп алып, бул кимдер сунуш берет ушундай кадрларды? Урматтуу президент, сизге ким берет ушундай кадрларды? Мүмкүн кандайдыр бир учурда жакшылык кылгандыр, башка кылгандыр, ансын 100 эсе чыгарып алган давно. Айтып коеюн мен. Биз мына эл аралап келип атабыз. Элдин көпчүлүгү мамлекетте болуп аткан саясатка макул. Айрыкча Камчыбек Кыдыршаевдин жүргүзүп аткан реформаларына. Бирок наразычылыктар да күндөн күнгө күчөп атат. Именно ушундай кадрлардын айынан биз азыр силкинип ыргала турган кез келди. Мен ушул сөзүм качандыр бир эскерилип калышы мүмкүн. Ушу улуу трибунадан айтып атам. Бизди муундар кечирбейт эгер Кыргызстанда оңдобосок. Өзүбүздүн кызыкчылыктарыбызды токтотуп, жеке тууган дос жана башканы токтотуп, азыр бир силкинип, бир тазалана турган убакыт. Карагылачы башка мамлекеттердин өнүгүп атканын. Алыска кетпейли, Өзбекстан, Казакстан, карагылачы 15 жылдай согуш көргөн, жалган айтпайын, бир 10 жылдай согуш көргөн Тажикстандагы экономический жагы